Чогуу жашаган аялды өлтүрүп, жансыз денени чемоданга салып койгон. Сокулукта өрттөнүп жаткан унаадан кишини алып чыгышты деген видео тарады. Чүйдө жеңил унаа менен жүк ташуучуна сүзүшүп, эки адам көз жумду. Каматайын деп жатасыңарбы? Акаевди президент болосузбу деген суроо чочутту. Жакындары ооруканада. Өзгөндөгү турак үйдөн чыккан өрттөн 3 жашар бала каза болду. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Ош облустун Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн чыккан өрт чектөөгө алынды. Маалымдалгандай, бүгүн 23 декабрда эртең менен чыккан өрт саат 9:03 чектөөгө алынды. Тиелсиз жоонун кесепетинен жалпы 4 жаран ооруканага түшүп, анын ичинен 3 жашар бала каза болду. УКМ буга чейин айтылган даректе чыккан өрттү өчүрүшүн куткаруучулар иштеп жатканын кабарлаган болчу. Сокулукта өрттөнүп жаткан унаадан кишини алып чыгышты деген видео тарады. Репортер басылмасы Сокулукта өрттөнүп жаткан унаадан кишини алып чыгышты деген видеону жарыялады. Маалыматка караганда, видео 23 декабрда таңкы саат 8:00 чамасында тартылган. Күбөлөр күйүп жаткан унаанын ичинен бир адамды алып чыга алышкан деп жазды басылма. Кырсык боюнча милиция маалымат бере элек. Чүйдө жеңил унаа менен жүк ташуучуна сүзүшүп, эки адам көз жумду. 20 декабрь күнү болжол менен саат 11:50 чамасында Кант интернационалный унаа жолунун 1+800 шакырымында жол кырсыгы катталган. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, Volkswagen Golf 3 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу түштүктөн түндүктү көздөй бара жатып, рулга ээ боло албай калып, карама-каршы тилкеде келе жаткан КамАЗ үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаасы менен сүзүшкөн. Кесепетинен жеңил унаада жүргүнчү катары бара жаткан 1978-2001 жылы туулган жарандар жол кырсыгы болгон жерде каза болгон. Ал эми айдоочу Кант шаарынын аймактык ооруканасына жеткирилген. Милиция жеңил унаанын дөңгөлөктөрү кышкы мезгилге жараксыз болгонун билдирди. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Суукта кезерип күтүп турасың. Бишкектик тургун автобус каттамына нааразы болду. Порталыбыздын элдик кабар бөлүмүнө кайрылган Бишкек шаарынын тургуну номер 52 автобустун каттам аралыгы узактыгын айтып нааразы болду. Номер 52 автобустун каттам аралыгы бир топ алыс, эң аз дегенде 10 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин күтүшүң керек. Ага чейин аялдамага баш каттамдагы автобустар 2-3 жолу келип кетүүгө үлгүрөт. Суук күндөрү кыйын эле. Тиешелүү мекемеден автобустардын санын көбөйтүп, каттам аралыгын сактоого көзөмөл кылышын суранат элем, дейт тургун. Туркияда тез жардамдын тек учагы оорукананы сүзүп кулады. Туркиянын Мугла шаарындагы окуу изилдөө ооруканасын тек учак сүзүп кулаганын Тенгер News Казакстан жазды. Мугланын башчысы кырсыкка байланыштуу билдирүү таратып, кесепеттен 2 учкуч, 1 дарыгер, оорукананын 1 кызматкери каза болгонун айтты. Кырсык кече 22 декабрда болгон. Анда медициналык тез жардамдын тек учагы оорукананын 4-кабатын түзүп, андан кийин жерге кулаган. Айрым маалыматтар боюнча, ошол маалда шаарды коюу туман каптап жаткан. Орусияда өзбекстандык чогуу жашаган аялды өлтүрүп, жансыз денени чемоданга салып койгон. Орусияда өзбекстандык жаран чогуу жашап жүргөн 31 жаштагы аялды өлтүргөнүн мойнуна алып полицияга барды. Бул тууралуу орус ЖМКлар жазды. Маалыматка караганда, окуя 9 декабрда Санкт-Петербургда болгон. Шектүү чогуу жашап жүргөн аялды өлтүрүп, жансыз денесин чемоданга салып, үйдөн жер төлөсүнө катып койгон. 10 декабрда өз өлкөсүнө чыгып кеткен. Өлкөсүнө барган соң полицияга кайрылып, окуяны айтып берген. Полиция жер төлөөдөн чемоданга салынган аялдын жансыз денесин тапкан. Алдын ала маалымат боюнча, экөө урушуп кетип, аялды жаздык менен тумчуктуруп өлтүргөн. Кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Булак Серепкежи. Каматайын деп жатасыңарбы? Акаевди президент болосузбу деген суроо чочутту. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев 20-25 жылдан кийин президенттикке ат салышы мүмкүн. Бул тууралуу ал YouTube Накта подкаст берүүсүнө курган маегинде билдирди. Берүүнүн жүрүшүндө Жанар Акаевга канча жашында президент болуу кыялы бар экени, келечекте президенттик шайлоого катышар катышпасы тууралуу суроо узатылды. Акаев:
Мени да каматайын деп жатасыңарбы? Президент болчудай мен силерге эмне жамандык кылдым деп чын тамашасы аралаш жооп айтып, сөзүн улай президент болуу оор экенин белгиледи. Бул элдин тандоосу. Президенттик бизге буйруду же буйрубайт деп айта албайм. Бирок азыр бизде андай мүмкүнчүлүк анчалык элдин колдоосу жок экенин билем. Бирок бизде убакыт көп. Балким аябай жакшы изденип, жол ачылып кийин 20-25 жылдан кийин бир учур келип калса, сиздин сунушуңуздан баш тартпайм. Азырынча андай ой жок. Мен азыр жашоого реалдуу карап калдым. Мурда андай болсо, мындай болсо деп өтө романтик элем, деди ал. Сокулукта спирт ичимдигин ичип отурган жигиттер жаңжалдаша кетип, бирөө каза болду. Бул тууралуу бүгүн 23 декабрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, 20 декабрда Фрунзе айылындагы турак үйдөн 27 жаштагы жаранын жансыз денеси табылган. Бул факты адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 17 жаштагы өспүрүм кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөдө шектүү менен маркум спирт ичимдиктерин бирге ичип отурушуп, чырдаша кетишкени, жаңжалдан маркум денесинен жаракат алып каза болгону аныкталган. Мен эртең менен аба ырайын карайм. Нурила Кенжебаева Ош шаарында троллейбус айдаган жалгыз айым. Ал шаардын четиндеги айылда жашагандыктан жумушуна 1 саат жол жүрүп келет. Ар күнү таңкы 5те ишине жөнөйт. Анын бул жоопту кесипти аркалаганына 10 жылдан ашты. Шаардыктарга ошончо жылдан бери кызмат кылса дагы Ошто өзүнүн үйү жок. Бул материалды Азаттыктын Фергана өрөөнүндөгү бюросу даярдады. Мен эртең менен аба ырайын карайм. Туманбы же тайгалакпы ошону. Ошондой саат эртең менен 5те жөнөйм жумушка.